Жыл сайын 9-майда көкбөрү оюндары эң жогорку деңгээлде өткөрүлчү, а бирок быйыл бул оюн программага кирбегени маалым болду. Оюн эмнеден болбой калды, буга эмне тоскоол болду? Азыр тактап айтып беребиз. Сиз Медиахабты көрүп жатасыз. Атым Акжол Исламова. 12 мартта Норузга арналган Көкбөрү республикалык турниринде Бөрүлү командасынын капитаны 44 жаштагы Мирлан Сраждинов оюнда алган жаратынан улам ооруканага жетпей, тез жардамда каза болгон. Анда оюндар белгисиз мөөнөткө жылдырылып, жабык жыйын өткөрүлгөн. 13 мартта ден соолукка оор залал келтирүү беренеси боюнча козголгон ишке байланыштуу Бүркүт командасынын 29 жаштагы оюнчусу менен ошол беттеште судьялык кылган 42 жаштагы калыс кармалган. Кийин калыс үй камагына чыккан. Көкбөрүнүн легендасы, бир канча жолу мыкты оюнчу намын жеңген ардагер көкбөрүчү Мирлан Сраждиновдун оюнда алган жаратынан каза болгону көкбөрү сүйүүчүлөрү үчүн дагы, жалпы кыргыз эли үчүн дагы чоң трагедия. Сраждиновдун өлүмүнөн кийин Көкбөрү федерациясына сын дагы, сунуштар дагы айтылды. Ошондон бери Көкбөрү федерациясы расмий оюндарды өткөрө элек, бирок улак тартыш, аламан улак сыяктуу улуттук оюндар аймактарда ойнолуп эле жатат. Апрелдин аягында Түркмөнстандын халк маслахатынын төрагасы Гурбангулу Бердумухамедов президент Садыр Жапаров менен Чолпон Атага барганда аларга атайын көкбөрү оюну көрсөтүлгөн. Көкбөрү кыргыз элинин көчмөн мурасы, кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүгүн даңазалайт. Оюндун аталышы, эрежелери жана ойноо ыкмасы кыргыз элинин өзүнө таандык. Ошондуктан дагы Кыргызстанга сыйлуу коноктор келгенде көкбөрү оюну көрсөтүлөт. Кыргызстан негиздеген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дагы мына ушул көкбөрү менен таанылуу. Ал эми көчмөн маданияты, када салты, улуттук оюндары менен жакындан таанышуу үчүн жыл сайын өлкөгө миңдеген туристтер келип кетет. Бир жума мурун Көкбөрү федерациясынын жааматы президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасады. Анда көкбөрү оюндарын улантууга жардам берүүнү суранышкан. Биздин Көкбөрү федерациясынын жалпы жамааты бүгүнкү күндө сиздерге кайрылууга мажбур болуп турабыз. Себеби дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой үстүбүздөгү жылдын март айындагы Нооруз турнириндеги кырсыкка байланыштуу биздин көкбөрү оюндары убактылуу токтотулуп турган. Биз бүгүнкү күндө жалпы күйөрмандар, жалпы көкбөрүчүлөр сиздерден суранып кетебиз. Биздин көкбөрүнү сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин кубаттооңуздар менен биз жаңы деңгээлге чыгарабыз деген ойдобуз. Ошол оюндарыбыздын жанданышын башталышын, кайрадан башталышын чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Ошого сиздердин жардам беришиңиздерди биз жалпы жамаатыбыз суранып кетебиз. Медиахаб Көкбөрү федерациясынын вице-президенти Нурлан Максутовго байланышып, көкбөрүнүн эрежелери өзгөрөбү, коопсуздук жагы кандай болорун сурады. Ошондой эле бийликке кайрылуу жолдоого эмне себеп болгонун тактады. Сиздерге белгилүү болгондой үстүбүздө жылды Нооруз турниринде кырсык болуп бир оюнчубуз каза болуп калды. Мына ошого байланыштуу убактылуу оюндар токтотулуп турган. Өкмөттөн бизге тапшырма түшкөн, ошол рабочий топ түзүп, анан эрежелерге бир аз өзгөртүүлөрдү киргизгиле деген жумушчу тобу түзүлгөн. Тиги спорт агенттиги, оюндар боюнча дирекциянын өкүлдөрү, биздин федерациянын өкүлдөрү катышып, биздин көкбөрүнүн ойноо эрежесине өзгөртүүлөр киргизилди, бир аз катуулатып киргиздик. Анан аны өкмөткө жолдогонбуз. Биз мындай өзгөртүүлөрдү киргиздик деп. Андан кийин 9 май болуш керек эле, бирок эмнегедир кандайдыр бир себептер менен азыр чечилбей турат. Анан биз федерация күтүп атабыз азыр. Бул футболдо деле, хоккейде, бокста, күрөштө деле, мотоспортто, тиги американский футболдо деген бул аябай көп эмес турган кырсык алып келген оюндар. Ал эми биздин көкбөрү буларга салыштырмалуу 28 жылдык тарыхыбызда биринчи жолу ушундай адам өлүмүнө катталды. Мен ойлойм, бул кырсык эми. Жеңиш майрамына карата Ош шаарында ат оюндары боюнча мелдештер өтөт. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жарыялаган программада көкбөрү кирген эмес. Биз бул суроого жооп алуу үчүн агенттиктин директорунун орун басары Самат Тотоналиевке кайрылдык, бирок ал колу бошобой жатканын айтып, телефонун коюуга шашылды. Мен Жалалабадда мектеп лигасын өткөргөнгө да бошобойтум да. Анда мезге бир-эки эле суроо берсем болобу, телефон аркылуу онлайн интервью алып коеюн. После праздников бошобойтум да чоң. Бошобойтум, мектеп лигасын өткөрүп азыр. Анда башка ушу суроого жооп берүүчү адамдар барбы? Директорго чалып коюңуз.
Көкбөрү боюнча эмгек сиңирген машыктыруучу Каныбек Кубатов көкбөрү боюнча мелдештерди өткөрүүгө эч кандай тыюу салынган эместигин айтат. Ал эми 9 майда Ош шаарында өтө турган улуттук оюндардын арасына кирбей калганы түшүнүксүз дейт. 9 майда болбой калган себеби деле жокку дейм, эч ким деле запрет берген эмес. Бир гана тиги жана спорт агенттик жактан программага кошпой коюптур, ошол эле мен деле сурадым да тиги эмнеге кандай кошпой койдуңар десе, официально кагаз келди беле токтоткула деген. Десем жок, келген жок деди. Андан эмне токтотту тиги десем жооп бере албай коюшту. Баягы кырсыктан кийин бирок эрежелер өзгөргөн да, оюндун. Эрежелер өзгөрүп, эрежелердин баардыгы бекемделип, такталып бүт барсаң, негизи мындан мурун эле, ошондон мурун эле эрежелердин баары каралып чыгып, бүт жана дисквалификация, ушундай өзөчүүлөрдүн баардыгы эле каралып бүт барсаң жесткий болгон да. Анан ошо эреженин алкагында эле оюн өтүп аткан да. Мисалы правлениянын протоколун карасак эле ошо жерде турат да, эрежелердин баары такталып. Бирок өткөндө Чолпонтада оюндар болду да. Эми аны өзү тиги биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич өзү суранып бизге показательный оюн көргөзүп бергиле деп көргөзүп болуп келди. Эми эгерде ошончолук эле ошо жогору жактан болуп аткан болсо, аны көргөзтүрбөйт эле деп турабы. Дене тарбия жана спорт агенттиги эмне үчүн көкбөрүнү программага кошкон жок деген суроо менен спорт эксперти Адилет Кубатовго суроо узаттык. Ал көкбөрү оюндары өтпөй жатканына башка себеп бар дейт. Бул деген ички жана улуттук оюндар дирекциясы менен жана федерациянын ортосундагы талаш тартыштын негизинде жаткан маселе деп ойлойм. Анткени биз билебиз, улуттук дирекция дайыма ошо федерацияларды өзүнө багындырганга аракет кылат да. Федерация көкбөрү бул өзүнчө автономдуу коом, уюм. Алар ушу Кыргызстанда ошо жалпы көкбөрүнү өнүктүрүүнүн расмий органы да. Анан ошо эки организациясынын ортосундагы талаш тартыштардын кызыкчылыктын талашы деп эсептейм. Ушундай жолдор менен жанакы Ноорузда болгон кырсыкка такап туруп ошо турнирди өткөзбөгөнү мен үчүн чоң суроо. Негизи мен жеке пикирим боюнча улуттук дирекция өзү улуттук оюндар, биз билебиз, кыргыз спорттун жүзү бул көкбөрү деп айтылып келет да. Бул слоган, бул чындыгында кыргыз элинин мындайча айтканда эң башкы спорттордун бири. Анан ошол спортко бөгөт коюп, кандайдыр бир тоскоолдук жараткандар мен үчүн түшүнүксүз. Себептен улуттук дирекция түзөн-түз алардын башкы жумушу улуттук оюндарды өнүктүрүү. Мен жеке байкоом боюнча эч кандайдыр бир юридикалык документтер же болбосо жарлыктар чыккан эмес. Эмне себептен көкбөрү өткөрүлбөш керек деген. Ошондуктан мен үчүн чындыгында сыр бойдон калууда. Көкбөрү дегенде эле дүйнө эли кыргызды элестетет. Себеби көкбөрүдө эр жүрөк кыргыз элинин мүнөзү бар. Оюн манас эпосунда да сүрөттөлүп, кыргыз элинин баатырдык сапаттарын баяндалат. Балдарды тарбиялап, улуттук иденттүүлүгүн таанытууга дагы көкбөрү зор мисал. Легендарлуу Мирлан Сыраждиновдун оюнда алган жараатынан каза болгонуна байланыштуу, албетте оюн эрежелерин кайра карап чыгууга зарыл эле. Адам өмүрү баарынан маанилүү экени талашсыз. Сиз Медиахабты көрдүңүз, Атым Акжол Исламова. Сиз бул көкбөрүдө жаралган жагдай боюнча кандай ойдойсуз? Комментарий жазыңыз.